Keyingi dalil aytadi, an Husayn ibn Abdurrahman qala. Husayn ibn Abdurrahman degan tabiin aytib atadi. Kuntu inda Sa'id ibn Jubayr. Күндөрдүн биринде Саид ibn Jubayr деген бул дагы табииндердин алымдарынан ошонун жанында болдум дейт. Факала, ал айтты: Айюкум раал каукаб аллази инқалда албариха. Кечинде түндө учкан жылдызды кайсы бирөөңөр көрдүңөр деп сурады Саид ibn Jubayr. Факулту ана. Мен айттым, мен деп айттым, мен көрдүм деди. Сумма култу, андан кийин да кайра айттым: Ама инни лам акун фи салатин валакинни лудигту. Чынында мен көрдүм ал жылдызды дейт. Бирок мен намаз окуп аткан эмес элем, намаз окуп атат экен түндө деп ойлоп калбагыла деп атат. Бирок мени бирдеке чагып алды дейт да. Бул жерде чоң байда салаф салихиндер ушунчалык риядан алыс болгон. Риядан алыс болгон. Мен түнү турдум, түнү көрдүм деди. Түнү көрдүм десе дароо тигилер ойлоп калбасын. Демек бул түндө намаз окуп аткан экен деп. Азыркы күндө биздин абал эмне? Түндө бир жакшыраак амал кылып койгон болсоң, ошону билдирбей мактаныш жолдору менен мактаныш керек. Көпчүлүк адамдар ушундай. Билдирбей мактануу деп коет го. Мактаныш эмес ко деп туруп анан айтат да. Мактаныш эмес ко деп туруп артынан мактанат. Бул салаф салихиндер андай болгон эмес. Алар ошентип ойлоп калбасын. Намаз окуп атат экен деп ойлоп калбасын деп, бирок мени бирдеке чагып алды дейт. Каля фама саната. Анан ал сурады. Ошо чагып алганда анда эмне кылдың деди. Култу иртакайту. Мен рукия талап кылдым дейт. Бирөөдөн рукия талап кылдым дейт. Каля фама хаманака аля залик. Ал айтты: Сен ал эмне себептен кылдың деди. Рукияны эмне себептен талап кылдың? Мындайча айтканда, кайсы далилдин негизинде рукия талап кылдың деди. Бул жерде да чоң пайдалардан эмне? Салаф салихиндер ар бир амалны шариаттын негизинде, далилдин негизинде кылышкан. Ал сурады: Сен ушул рукия кылууңда кайсы нерсеге, кайсы далилге таяндың дегенде, ал айтты: Хадисун хаддасанаху Шаби. Шаби бизге риваят кылган хадиске таяндым деди. Ал сурады: Ама хаддасакум? Силерге кайсы хадисти айтып берди дегенде, ал айтат: Култу хаддасана ан Бурайда ибн Хусайн аннаху кал: Ла руqyata illa min ayn aw huma. Бурайда ибн Хусайб деген сахабадан риваят кылды дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр: Пайдалуу, эң пайдалуу рукия бул не деди? Бир гана көз тийүүдөн жана ушундай бирдеке чагып алган нерседен болот деди. Эң пайдалуу рукия. Ушул экөөнөн өткөндө пайдалуураак рукия жок деген мааниде айтты. Ушул хадиске таяндым. Мени чагып алды, демек буга рукия кылсам бул пайдалуу экен деп таяндым деди. Анан ал айтты: Факала кад ахсана ман интаха иля ма сама. Эми ушул бир уккан нерсесине таянып амал кылган адам бул эң жакшы амал кылыптыр деп Саид ibn Jubayr айтып атат. Жакшы кылыпсың, жакшы уккан нерсеңе чектелипсиң. Өзүңчө бир жаңылыктарды, бидаттарды киргизип, оюңа таянып кылбастан далилдин негизинде кылыпсың деп айтып атат. Бирок деди: Валакин хаддасана Ибн Аббас. Бирок бизге Ибн Аббас башка хадисте айткан деди. Анин наби саллаллаху алейхи ва саллям кал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай айтты: Уриядат алейял умам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат: Мен үммөттөрдүн баары мага көрсөтүлдү дейт. Илгерки үммөттөрдүн баары көрсөтүлдү дейт. Качан көрсөтүлгөн десе, алымдардын арасында талаштуу ойлор бар. Бирок Аллах алем турар кой, бул руят манам деп коет. Түшүндө көргөзүлгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошо түшүндө көргөзүлгөн. Түшүндөгүлөр дагы ал вахидей болгон. Айтат: Фарайтун набия ва мааху рахат. Мен ошо пайгамбарларды, элгерки үммөттөрдү көргөндө бир пайгамбарды көрдүм, аны менен бир топ адамдар бар экен дейт. Ван набия ва мааху ражулу ва ражулан. Жана бир пайгамбарды көрдүм, аны менен бир эки киши бар экен дейт. Мындайча айтканда, аны даватында ошо бир эки эле киши ээрчиптир дейт артында. Ван набия ва лейса мааху ахад. Кээ бир пайгамбарлар бар экен, эч ким жанында эч ким ээрчибептир дейт. Даватында эч ким ээрчибептир. Из руфи али савадун азим фазанант аннаху уммати. Анан мен бир кара топ көп үммөттү көрдүм дейт да. Ошолор менин үммөтүм окшойт деп ойлодум дейт. Факила ли хада Муса ва кавму. Анда мага айтты: Бул Муса жана Мусанын кавму деди. Мусанын үммөтү дейт. Муса алейхиссаламдагы үммөтү көп болгон. Андан кийин фаназарт фаиза савадун азим. Андан кийин карасам дагы бир андан да чоңураак топ турат. Факила ли хадихи умматук. Ушул сенин үммөтүң деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ва маахум 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
Ошол үммөтүңдүн ичинде 70.000 киши бар, алар бейишке эмне эсепсиз азапсыз кирет деди. Эсепсиз азапсыз кирет. Сумма нахада фадахала манзилаху фахада нас фи улайк. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ордуна туруп, үйүнө кирип кетти дейт ушуну айткандан кийин. Адамдар ошолор жөнүндө сүйлөшүп калды. Ошо 70.000 адам ким экен? Эсепсиз азапсыз бейишке кире тургандар кимдер экен деп биз да ошондон болсок деп кызыгып сүйлөшүп калышты. Факала ба'духум, ал жерде отургандар кээ-бирлери айтат. Фалааллахум аллазина сахибу расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам. Балким алар дейт пайгамбарыбыздын сахабаларыдыр деп айтышты. Ал жерде баары тең сахабалар, бирок эмне пайгамбарыбыз менен көп жүргөн сахабалардыр деп айтышты. Ва кала ба'духум, кээ-бирлери айтат. Фалааллахум аллазина улиду фил ислам фалам юшрику биллахи шай'a ва закару ашя'a. Алар айтты, балким булар ширк кылбай, исламда төрөлүшүп, ошо тавхидте болуп, эч бир Аллах Таалага ширк кылбай жүргөндөр болушу мүмкүн дейт да. Ошондой деп айтышты. Бизге окшоп жахилият орун көрбөгөн, исламда төрөлгөндөр болсо керек деп. Да бир нече ошондой ойлорду айтышты. Фахаража алейхим Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам фахбару. Аларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыкканда, пайгамбарыбызга кабар беришти. Биз ушул жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ар ким ардек айтып атат, кандай дегенде пайгамбар айтты: "Хумул лазина ла ястаркун ва ла яктавун ва ла ятатайярун ва ала раббихим ятаваккалун." Башка муслимдин риваятында келет: "Хумул лазина ла яркун ва ла ястаркун." Алар деген рукияда кылбагандар, рукия деген дем салуу. Рукия деген. Ошо дем сал өздөрү дем салбагандар дагы дем салууну башка бирөөдөн талап да кылбагандар деди. Ва ла яктавун. Экинчиси, алар кай кылбаган. Кай деген жанагы чок менен дарылоо, күйгүзүп, бир эмелерди күйгүзүп дарылоо. Ошондой да кылбаган. Вала ятатайярун, татайыр кылбаган. Татайыр деген палачу. Палачу. Жандай бир жака жол кетип атсаң, чымчыкты илгерки арабтарда болгон, чымчыкты учурушуп, бияка учкан болсо жолум болот, бияка учсам жолум болбойт, же жолго чыгам чыкпайм деген ушул сыяктуу. Ал ар кандай нерсе менен болушу мүмкүн. Ошондой кылбагандар. Ва ала раббихим ятаваккалун. Жана алар өздөрүнүн Раббыларына тооккел кылгандар деди. Ушундай сыпаттагылар ошолор бейишке азапсыз, эсепсиз кирет деди. Бул иншалла буларга токтолобуз ар бирине. Андан кийин Факам Укаша ибн Михсан факала уд'у Аллаха ан яж'алани минхум. Укаша ибн Михсан деген сахаба турду дагы мага дуа кыл деди, пайгамбарыбыздан сурады. Мага дуа кыл, мен ошолордон болуп калайын деди. Жана 70.000 ичинден. Кала анта минхум, пайгамбарыбыз айтты, сен ошолордонсуң деди. Сумма кама ражулун ахар. Андан кийин дагы бир киши турду. Факала уд'у Аллаха ан яж'алани минхум. Мен да ошолордон болоюн, дуа кыл деди. Факала сабакака биха Укаша. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Укаша сенден өтүп кетти дейт. Мындайча айтканда, бул нерсеге Укаша биринчи жетишип калды деди. Бул хадисте ушул тавхидти орундоткондордун деңгээлдеrini, жогорку деңгээлдегилерди эскерип атат. Жана бул хадисте көптөгөн пайдалар бар. Биринчиден, жана айтып өткөндөй, ихласуулукка, салаф салихиндер ихласуулукка канчалык деңгээлде көңүл бурган. Өздөрү кылбаган нерсеси менен макталуудан коркулушкан. Мисалы үчүн бир ишти кылбаса дагы адамдар ушундай кылат деп жакшы ойлоп калышып, аны ошо кылбаган иши менен мактабанып калбасын деп ошондой нерседен коркушкан. Ошон үчүн айтат, мен намазда болгон эмесмин, антип ойлобой кала деп айтып атат. Азыр кээ бир адамдар өзү кылбаган иштерини кылгандай кылып көргөзүп, ошонун артынан мактоо уккусу келет да, тескеринче. Андан кийин салаф салихиндердин ошо далилге таянгандыгы, ар бир иште сөзсүз түрдө далилдин негизинде амал кылган, жөн эле далилсиз кыла бербестен. Андан кийинки дагы негиздүү бул хадисте пайдалардан көпчүлүк, азчылык эч качан акыйкатка далил болбойт экендиги. Шариатта эч качан акыйкатка, чындыкка же бирдекен туура же туура эмес экендигинде көпчүлүктү далил кылган болбойт. Ал тараз эмес. Аз болобу, көп болобу, ошол Куран сүннөттүн негизинде болсо, ошол туура болот. Эгерде көп болсо дагы Куран сүннөттөн каршы болсо, ал туура эмес болот. Ошон үчүн көрүп атасыздар, пайгамбарлар, кээ бир пайгамбарлар келет, анын жанында эч ким жок дейт. Пайгамбар деген ал дават жолунда, туура жеткирүү жолунда эч качан адашпайт ал.
Аллах Таала тарабынан колдонуп турат. Ошондой болсо дагы, канчалык туура дават кылса дагы, аны эч ким ээрчиген жок. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бул жерде көпчүлүк менен сүйүнүп атат. Үммөтүнүн көптүгүлүгү менен сүйүнүп атат. Көпчүлүк менен качан не себептен сүйүнсө болот дегенде, эгерде акыйкатка дават кылып аткан болсоң, чын жолго дават кылып аткан болсоң, артыңан көп адам ээрчиген болсо сүйүнсө болот. Не үчүн? Ошо көпчүлүк адам акыйкатка келип атат, туура нерсени түшүнүп калып атат деп. Экинчиден, ошол көпчүлүк канчалык көпчүлүк адам ээрчиген сайын, сен ошончалык соопторуң көбөйөт. Ошон үчүн сүйүнсө болот. Бирок көпчүлүктү, азчылыкты таразы кылган болбойт. Туура эмес жолдо кетип атсаң да артыңан көп адам ээрчиген болсо, мына мен артымдан ушунча адам ээрчиди деп, ошону туура экендигине далил кылган болбойт. Бир адам туура жолго чакырып атса, артынан аз адам ээрчиген болсо, бул туура эмес экен, артынан аз адам ээрчип атат деп, аны дагы далил кылган болбойт. Демек, көпчүлүк менен азчылык бул тараз эмес, бирок туура жолдо акыйкаттагылар көбөйсө, ага сүйүнгөн болот. Андан кийинки маселе бул жерде 70 миң адам эсепсиз жана азапсыз кирет деди. Алымдар айтышат, ушул 70 миң адам сөз түрдө булар эң жакшы болушу шарт эмес. Мындайча айтканда, бейиште эң жогорку деңгээлде болот деген эмес булар. Булардан башка дагы адамдар булардан кечирээк эсеп кысап болуп кириши мүмкүн бейишке. Бирок алардын даражасы бийигирээк болушу мүмкүн буларга караганда. Демек, бул жерде даража жөнүндө эмес, эсепсиз, азапсыз кире турган жөнүндө. Башкалар дагы эсеп берсе дагы, бирок даражасы бийигирээк боло турган адамдар да болушу мүмкүн деди. Андан кийин бул жерде сахабалар айтып атат. Балким алар пайгамбарыбыздын сахабаларыдыр депчи. Пайгамбарыбыздын сахабаларыдыр дейт. Эми сахабалар ошентип айтып атат. Кандайча түшүнөбүз дегенде, алымдар айтат. Шариатта сахаба деген сөздүн 3 мааниси бар. Биринчиси урп адат боюнча. Сухба деген не? Ал көбүрөөк жүргөн сен менен. Баланчы досуң, жоро жолдошуң деп жаныңда көп жүргөн болсо, сен муякта отурган тааныштарың баары тең таанышың бирге жүргөнсүң, бирок бирөө менен көбүрөөк жүрөсүң. Ошол буга азыраак жүргөнгө караганда бул не? Сен жаныңда сахаба, сахиб болуп калат. Сахиб деген жанында чогуу жүргөн жоро жолдошун айтылат да. Урп адат боюнча ушундай мааниде. Сахаба деген көбүрөөк жүргөн, бирөө менен көбүрөөк жүрсөң, ошол сахаба болот. Анан сөздүк, араб тилинде сөздүк мааниси бар. Ал эмне? Мутлаку сухба деп коет. Жалпы эле жүргөн, мына бирге жүрсөңөр жалпы. Тиги досторуң чакыр десе, бир жерде толтура турсаңар, мо келгиле, тиги досторуңда баарын чакыр десең, баары тең досторуң деп чакырып атасың. Бирок ар бири сен жакын көп жүргөн досуң болушу шарт эмес. Ошо бирге жүргөн жаныңдагылар деген. Жалпы эле бирге жүргөндөрдүн не? Сөздүк маанисинде да сахиб деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах Таала Куранында пайгамбар жөнүндө айтат: "Ва ма сахибукум бимажнун." Силердин сахибиңер ал жинде эмес дейт да. Ал эмне? Мушриктерде айтып атат. Мушриктердин жанында силер менен эле жүргөн киши деп атат. Сахиб деп ошондой айтып атат. Үчүнчү мааниси, шариаттагы мааниси, бул сахаба деген ким? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп, пайгамбарыбызга иман келтирип, ошо мусулман болуп өлгөндү сахаба деп шариаттагы мааниси, терминдик мааниси бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө хадисте айтат: "Вадитту ан лакиту ихвани" дейт. Мен ушу бир туугандарымды көргүм келет дейт. Бир туугандарымды көргүм келет деди. Сахабалар сурады: "Аваласна ихваника я Расулаллах, биз сенин ошо бир туугандарың эмеспизби?" деди да. Исламда бир туугандарың эмеспизби деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Менин бир туугандарым, алар менден кийин келишет. Мени көрүшкөн жок" дейт. "Менден кийин келишет, бирок мага иман келтиришет" деди. Ал эми силер болсо менин сахабаларымсыңар деди. Сахаба деген ушундай мааниде экендиги алымдардын арасында, ахли жамааттын арасында ижма болгон талашсыз маселе. Не? Пайгамбарыбызды көргөн болуш керек, ага иман келтирген болуш керек, момун бойдон, мусулман бойдон өлгөн болуш керек. Ушул сахаба. Шиялар, тиги мусташриктер, вастакабеттер, ошолор эмне дейт? Меккенин ачылышынан кийин киргендер сахабалар эмес дейт. Алар сахаба болуп эсептелбейт дейт да. Ошон үчүн алардын жамандашып, сөгүшүп, кафырга чыгарышып, ушундай мамиле кылышат. Ушуга окшогон далилдерди алып келет. Алар пайгамбарыбыздын сахабаларыдыр деп пайгамбарыбыз менен отурган эле кишилер айтып атат да. Көрдүңөр, пайгамбарыбыздын
көргөндөрдүн баары эле сахаба деген сахаба эмес дейт. Алар ушинтип шек салышат. Аларга жооп ошо. Ал тилдик маанисинде, урп адат боюнча мааниси бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла тасуббу асхаби деп айткан. Мен сахабаларымды сөкпөгүлө деген сөзүндө дагы сахабаларга айткан. Халид ибн Валид ошол бир сахабалар менен ызылдашып кеткенде, мен сахабаларымды сөкпөгүлө деп сахабаларга айтып атат. Ал эмне? Мен менен көп жүргөн Абу Бакр, Умар радыйаллаху анху сыяктуу ар дайым жүргөн сахабаларды буларга караганда ал досум, жолдошторум деген маани келип чыгат урп адат боюнча. Шарияттагы мааниси болсо эмне? Ушундай мааниде. Эми бул бөлүмдөгү негизги маселе хадисте хумулладина, ошол бешке эсепсиз, азапсыз кире тургандар кимдер дегенде, алар хумулладина ла ястаркун ва ла яркун. Алар рукуяда кылбагандар жана рукуя талап кылбагандар дагы деди. Бул китепте рукуя талап кылбагандар деген риваят деле алып келатат. Сахи Муслимде келет хумулладина ла яркун. Алар рукуяда кылбагандар, ва ла ястаркун, рукуя талап кылбагандар да деп келет да. Ошондо рукуя кылдыруу кандай болуп калат? Рукуя кылган макрух болуп калабы дегенде, алымдар эки түрдүү түшүндүргөн. Шейх Ислам ибн Теймия айтат, ла яркун деген рукуя кылышпайт деген риваят даиф деп айткан. Ал Сахи Муслимде келген. Жана бул хадистин мааниси өздөрү рукуя кылса боло берет, ошону даиф деп айтып, ошон үчүн өзүң рукуя кылсаң боло берет, бирок бирөөдөн рукуя талап кылсаң, ошо 70 миңге кирбей каласың деп Шейх Ислам айткан. Түшүнүктүбү? Экинчи ой бар. Экинчи ой. Биринчи риваяттан Сахи Муслимде келген сахих хадис ал ла яркун деген, рукуя кылышпайт дегендер. Жана рукуя талап кылышпайт деген дагы сахих. Бул хадистин мааниси кандай болуп калат десе, мунун мааниси арам болгон, ширк болгон рукуяларды кылбайт деген маанинде. Түшүнүктүбү? Шарияттагы арам болгон рукуяларды кылбайт, жана арам болгон рукуяларды талап кылбайт, жана бирөөдөн талап кылганда дагы арам болгон рукуяларды, ширк болгон рукуяларды талап кылбайт деген ошо мааниде. Кимде ким ошондой кылса, ошол 70 миңге кирет жанагыга. Ушул ой Аллах алам туурарак. Кийинки Шейх Ислам ибн Теймиянын оюну азыркы учурда көпчүлүк алымдар карманышат. Рукуя кылсаң боло берет, бирок рукуяны талап кылсаң жана 70 миңге кирбей каласың деп көп китап тавхид шарх кылгандар көпчүлүгү ошол ойду айтышат. Азыркы салафи алымдардын көпчүлүгү ушундай ойду карманышат. Не себептен? Анткени ал ойду Шейх Ислам ибн Теймия айткан. Шейх Ислам ибн Теймия бул чоң алым да, ошонун таасиринен ушундай кеткен. Бирок кээ бир алымдар айтат, Шейх Ислам ибн Теймияга чейинки шарх кылган хадисти шарх кылгандар эч бир алым мындай ойду айткан эмес дейт. Түшүнүктүбү? Бул Шейх Исламдан кийинки таркаган ойлордон. Ошол себептен Аллах алам Навави рахмахуллах дагы шархтаганда, илгерки хадисти шархтагандар, алар айтышат, бул эки риваят тең туура. Мунун мааниси арам болгон рукуяны талап кылбайт, жана ширк болгон рукуяны талап кылбайт, жана арам болгон рукуяны, ширк болгон рукуяны өзү да кылбайт деген мааниде. Ушул мааниде Аллах алам туурарак. Андан кийин вала яктаун, андан кийин жанагы кай кылбайт. Кай деген айттык, бирдекен кызытып, чок менен дарылаган, ошону басып. Бул макрух шариятта. Макрух. Арам эмес. Жана татайыр кылбаган, палачпагандар, жана өздөрүнүн Раббыларына таваккел кылгандар деди. Демек, булардын баарынын чогулткан сыпаты, эң негизги сыпаты Аллах Таалага таваккели күчтүү болгон адамдар. Ушундай себептерге таянбастан жалгыз Аллах Таалага таваккел кылган, таваккелинде күчтүү болгон адамдар. Анан бул жерде айтышы мүмкүн, жанагы маанинде айта турган болсок, арам болгон, ширк болгон рукуяны талап кылбагандар, рукуя кылбагандар десек, анда бул башка адамдардан кандай айырмачылыгы бар болуп калат? Ширкти кылбаса, ал тавхидти орундаткан болот да негизи. Башка адамдардан не өзгөчөлүгү болуп калат десе, ошол эле сыяктуу бул жерде айтып атат, татайыр дагы ширк. Татайыр деген палачуу дагы ширк. Бардыгы ошо ширк болгон, макрух болгон амалдарды таштап, өздөрү Раббыларына таваккел кылган деген мааниде. Ширк болгон, макрух болгон амалдарды таштап туруп, арам болгон амалдарды. Жана өздөрүнүн Раббыларына таваккел кылган болсо, мына ошолор бейишке эсепсиз, азапсыз кирүүчүлөр деди. Бул жерде бир
маселе Саид ибн Жубейр Хусейн ибн Абдурахманга айтты. Сен бул рукуяны кылбай эле койсоң, же рукуяны талап кылбай эле койсоң жакшы болот эле деп ушул хадисти айтып атат. Экөөнүн кандай каршы эмеси бар дегенде, алымдар айтат, Саид ибн Жубейрдин мазхабы ою боюнча алар кээ бир салаф салихиндерде, Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхудан да келет, кээ бир салафтар такыр рукуяны дагы жанагындай дарылануудан таштоону жакшы көрүшкөн. Ошону макрух деп билишкен. Түшүнүктүбү? Дарыланып, себептерди кылып, рукуя кылып, же бирөөдөн рукуя талап кылсаң дагы ошол жакшы эмес, макрух. Андан көрө себепке таянбай, жалгыз Аллах Таалага тәвеккел кылыш керек деп кээ бир салафтар ушундай этикад кылышкан. Саид ибн Жубейрдин дагы мазхабы ошондой болгон деп алымдар айтышат. Ошол себептен бул Хусейн ибн Абдурахманга айтып атат, сен ушуну рукуяны кылбай эле койсоң жакшы болот эле деген майында айтып атат. Бирок туура ой боюнча Аллах алам бул рукуя кылган уруксат берилген. Рукуя кылсаң деле, бирөөдөн рукуя талап кылсаң деле. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечинде жатып атканда рукуя кылат эле. Ихласты, Фалак насты окуп туруп, колуна үйлөп, денелерин баарына сүртүп өзүнө рукуя кылат эле. Айша өзү рукуя кылган, Жебрейил периште пайгамбарыбызды рукуя кылган. Рукуя деген сахабалардан бир нече толтура эле келген да. Ошон үчүн бул рукуя макрух да эмес, арам да эмес. Рукуя кылсаң дагы, рукуяны талап кылсаң дагы. Андан кийин бул жерде жакшы пайдалардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы адептеринен дейт. Ал тиги Укаша ибн Михсанга дуа кылды. Сен ошолордонсуң деп. Андан кийин бир киши туруп сурады. Мен да ошолордон болоюн, дуа кыл дегенде, аны кескин түрдө сен алардан эмессиң деп айткан жок да. Сен алардан эмессиң деген жок. Сенден мурда Укаша айтып койду деп айтты. Мындайча айтканда ачык айтпады, тигини да көңүлүнө калтырбады. Мусулман адамдын ушундай сыпаттары болуш керек. Бирөөнүн көңүлүнө тие турган сөздөр болсо, андан сак болуп, көңүлүнө көтөрө турган сөздөрдү сүйлөш керек деп алымдар ушундай пайда эскеришет. Саллаллаху алейхи ва салlam ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.